Чоркудан өткөн жолдор бар да, жолдор. Ол Баки учурунда келишим түзүшкөн. Бизге 3,5 километр узундугу менен жер беребиз, жол беребиз деп биз ага 20дан ашык километр 104 гектарды бергенбиз жанакы летти өткөргөнгө, алмашабыз деп. Алар салышты. Булар болсо дарактарды эгизишти дагы 3 жыл өткөндөн кийин кайтышпады, чуу чыгарышты. Аны чуу чыгарганда менин жакшы көргөн иним Адахан барды ал жерге. Адахан барып комиссия келгенде алар айтты, мына үй салынып калыптыр, дарактар өсүп калыптыр, онон көрө биз 275 метр белгилеп колду койдурушту меморандумга. Эми бүгүн ошол Адаханды бар күнөөлөп атпайбы? Адахандын бул жерде эч кандай күнөөсү жок. Себептен ал болгон меморандум койгонда ошого муну кийин мыйзамдаштырган ким? Мен айтып берейин. Мыйзамдаштырып өкмөт токтомун киргизген Сулайманов Нурлан, министр транспорттан. Анан Чудинов премьер-министр. Анан биз революция болуп кетип, токтоп калгандан кийин Атамбаев премьер-министр болгондон кийин Атамбаев колду коюп ошону ратификацияга киргизип атпайбы? Дагы жакшы, мен комитеттин төрагасы болуп калып, мага келип түштү да карасам 5 колдой элебиз да. Ошол анан ал жерден чечип чыгарды, бул кыргыздын улуттун кызыкчылыгына туура келбейт деп катуу мындай жазып туруп берип койдук эле, ал чакырып алып туруп баарын урушуп, анан ошол бойдон токтоп калган болчу. Мына ушундай да өзүбүз. Анан кийин бизде дагы бир жаман сапатыбыз бар экен. Ошол түшүнбөй башка адамдарды күнөөлөгөн бул жаман да. Мыйзамды киргизгендер көмүскөдө, а барып жөнөкөй эле ошондой каалоо тирек деген меморандумга кол коюп эми ошондой болсун дегендерди биз мына сен берип койдуң жерди деп мен канча укпайм. Канчалаган кишилер аны сөгүп дагы атышат, жамандап дагы атышат. Анан ал деле жадайт экен да, мен оюмчачы бул бирөө менен актоо деген сөз жок, бирок чындык үчүн айтып коюшум керек да. Мен Имамали Шарипович менен 1-2-3 жолу жолуккан киши катары, Тажикстандын жүргүзүп аткан саясатын билген киши катары. Биз кезинде аябай катуу чырылдаганбыз, ушул мезгилден пайдаланып чек араны чечип алышыбыз керек депчи. Бирок тилекке каршы, анда силер мектепте окуп аткан болсоңор керек эле, азыркы могул жигиттер. Чек араны чечип алуу жолу бизге аябай ыңгайлуу мезгилдерде бул 96, 97, 98 жылдар эле. Ошондо Тажикстан жападан жалгыз Кыргызстанга сыйынып, жалгыз кыргыздар бар экен, биз аман калдык деп бизге сыйынып турган мезгилде. Мен ошол кезде дагы жогорку кеңештен сүйлөгөндө, могул жигиттер азыр жаман көрүп аткандай, ошол кезде да жаман көрүшкөн. Эртең курсак тойгондо бизге сес көрсөтөр күндөрү да алыс эмес деп айттык эле. Мына ошол мезгилде чек араны чечип алыш керек эле. Тилекке каршы бийликти эле жамандай бересиз деп айтасыңар. Сабатсыз, мамлекеттик саясат жүргүзүүнү билбеген, мамлекеттик административдик иштерден таптакыр сабаты жок киши президент болуп калган кесепетинен бизге караганда сабаттуураак, тажрыйбасы мол. Өзбекстанды Каримов аябай тажрыйбасы мол киши. Тажикстанды жетекчилер, Казакстанды ошондой жетекчилер башкарганын кесепетинен биздин окумуштууну алдап кетишкен. Баленин баары, балекеттин баары Нукус келишиминде башталган. Нукус келишимине кол коюп койгон. Эгерде бүгүн чечүүнүн жолу барбы деп атасыздар? Бар. Эгерде бизде тарыхый документтер бар. Союздун мезгилинде кандай чарба жүргүзүү чек арасында болгон болсо, административдик чек аралар, ошол мезгилде калуусу керек деген келишимге кол коюлган кагаз бар. Мана ошол кагазда туура туруп, бекем туруп, Мадумаров койгон 1000 протоколбу, Акаев койгон 15 протоколбу, Бакиев койгон 20 000 протоколбу, кайсы протокол болсо дагы ошол союз тарап аткандагы келишимге таянып туруп маселени чечсе болот. Ал үчүн эмне керек? Каруу керек. Аны үчүн күч керек. Аны үчүн мамлекеттин күчтүү бир кандайдыр бир кароосу керек. Мына көрүп атасыңарбы, биздин аялдар, ошол аялдарга 1000 жолу рахмат. Биздин жигиттер колдорунда эч нерсе жок, ошол чек арада турат. Бизге окшоп могул жерде отуруп алып акыл сынап аткан жок. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.